Анда эмесе чачыла деген темабыздын экинчи бөлүгүнө өтөйлүм. Кайрадан жаңы сөздөрдү үйрөнөйлүм. Таанышып кетели жаңы сөздөр менен. Rope бул деген веревка, путы. Бирок биздин темада, биздин контекстте бул деген кишен путы болуп калат. Так, бул веревка, jig, rope. Share бөлүшүү, делиться. Housewarming бул новоселье, конуш. Joy кубаныч, радость. Modern заманбап, современный. Event окуя, событие. Сөздөрдүн экинчи бөлүгү. Daughter-in-law келин, невеста. Young жаш адам, жаш бала, жаш кыз, молодой. Couple жубайлар, пара. Wedding үйлөнүү той, свадьба. Tunic туника, кийим да, билесиңер. Strong күчтүү, сильный. Reading part окуу бөлүгү. We already know chachla is used at baby ceremonies, but did you know it also used at other celebrations? Биз чачыла ошо бала төрөлгөн салтанаттарда колдонулат экенин билебиз. Бирок башка кайсы себептерде дагы чачыла колдонулат? Азыр ошону билип кетели. Тушоо той. Тушоо тойду баарыңар билесиңер. When a baby starts to walk, ropes on his feet is cut. Бала басып баштаганда ошонун бутундагы жиги кесилет. Wedding when two young people get married and start a new life together. Эки жаш адам үйлөнүп чогуу жашап баштаганды билдирет. Wedding үйлөнүү той. Housewarming жана көргөндөй эле бул конуш, новоселье. When a family moves into a new home, chachla is thrown to bring good luck. Ошо үй бүлө жаңы үйгө көчүп келгенде чачыла ыргытылат да. Ошо конфета, бомбочлор ыргытылат. Ушул үйгө жакшылык келсин деп. Other celebrations. Башка себептер. Today, it's also used for new cars, new books, and other happy moments in life. Азыркы учурда чачыла жаңы машина сатып алганда, жаңы китеп сатып алганда же башка бир жакшы, бактылуу моменттерде колдонулат да чачыла. Азыркы биздин заманбап убактыбызда ошондой болуп калды. Бул жакты биз окуганбыз, билебиз. Chachla is needed to share joy with the people you love. When you throw the sweets, you are saying, I'm happy and I want you to be happy too. Chachla биз кубаныч менен бөлүшүүбүз келип жатканда колдонулат да. Биз жакшы көргөн адамдарга. Ошо силер чачыланы ырытканда силер айтасыңар. Эми ушундай мааниге ээ экен да. Мен бактылуумун, анан ошол бакытым менен силер менен бөлүшкүм келип атат деген мааниге ээ экен да чачыла. Ошо мурунку убакытта old tradition, старый традиции, эски салтта, эски убакыттарда ушул чачыла бала төрөлгөн себеп үчүн эле колдонулчу экен. Modern times, современное время, заманбап убакытта. Today people use it for many happy events because sharing joy never gets old. Азыркы учурда кишилер, адамдар көптөгөн бактылуу моменттерде колдонушат. Анткени ошо өзүңдүн бактың менен бөлүшүү эч качан эскирбейт. Have you ever been at a celebration where chachla was thrown? What was the event? Ошо чачыла чачылган майрамдарда болдуңар беле? Эмне болгон майрам болчу эле? Ушул суроого жооп берсеңер болот. This poem said at a chachla ceremony, it gives good wishes to a family. Ушул ыр чачыла салтанатында айтылат экен да. Жакшы нерселерди үй бүлөгө алып келет экен.
May you be a strong kerege. Kerегедей бекем бол дейді. May your daughter-in-law be kind and wise. Сен келінің мейірімді және ақылды болсын дейді. May your oak be strong. Сілердің уығыңар бекем болсын дейді. Let your son be wise. Балаң ақылды болсын дейді. Let your tunic be tall and strong. Ошо туникаңар uzun жана бекем болсын дейді. May the couple be happy. Ошол эки жаш адам бактылуу болсын. And find happiness next to each other. Amen. Бири-биринин жанында бактылуу болушун дейт. Бакыт табышсын дейт. Ушундай. Бат эле өттүк теманы. Бул жерде заданиялар бар. Assignment. Задание. Have you ever been to a celebration where chachla was thrown or served? What celebration it was? Жанакындай эле суроода ошо чачыла колдонулган, чачылган майрамдарды олуңар биле? Кандай майрам болчу эле? For example, например, мерде мисалдар бар экен. A new car, жаңы машина. A new job, жаңы жумуш. A wedding, үйлөнүү той. A birthday, туулган күн. Анда эмесе ушу менен бүтүрөбүз. Бул жерде дагы задание бар экен. Кроссворд. Мугалим берген кагаздарда кроссворд бар, ошону чечсеңер болот. Ушу менен биздин сабагыбыз бүттү.